Жаш ишкерлер ассоциациясы Кыргызстанды экономикалык жактан өнүктүрүп кете турган комплекстүү 5 багытты өкмөткө сунуштап жатат. Демилгечилер ырастагандай сунуш эмитен иштеп баштаса, 2-3 жылдын ичинде анын үзүрүн көрүүгө болот. Ыкма кандай жол менен ишке ашырылганы жатат, Альбина Сулайманова билип көрдү. Кыргызстандын экономикасынын негизги көйгөйлөрүнүн бири соода балансындагы дефицит. 2000 жылдары бюджеттин тартыштыгы мигранттардын которгон акчаларынан жана Түркия менен Кытайдан келген товарлардын эсебинен толукталып турган. Адистер белгилегенде 2014 жылы Орусияда башталган каатчылыктагы мигранттардан келген акчанын көлөмүн азайтты. Бул сыяктуу көрүнүштөр Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнө көлөкө түшүрдү. Кырдаалды жөнгө салуунун жалгыз жолу катары экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү болушунча күчөтүү менен чет элдик инвесторлорду түз тартуу зарылдыгы айтылууда. Ал үчүн ЖИА бизнес ассоциациясы атайын 5 багытты иштеп чыккан. Ага ылайык алдыда органикалык таза продукцияларды өндүрүү, тагыраагы айыл чарба өндүрүмдөрүн химиялык каражаттарды колдонбой өстүрүү, экспортту илгерилетүү агенттигин түзүү, Кыргызстан менен ИАЭП ортосунда товарды таанытууга жана жеткирүүгө көпүрө болгон мекемени ачуу, орто жана чакан бизнести өнүктүрүү институтун түптөө, ага узак мөөнөттөгү каражат берүү жагын жүктөө, өндүрүштүк аймактарды куруу, башкача айтканда экспортко багытталган компанияларды бир жерге топтоо, мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк боюнча инфраструктуралык долбоорлорду жаңылоо милдети турат. Талдоочулар ырастагандай кумтөрдү кошпогондо Кыргызстандагы ички продукциянын 70%-га жакынын орто жана чакан ишканалар түзөт. Бирок тармакка анчейин жеткиликтүү көңүл бурулбай келет. Баары эле чоңдор менен иштегиси келип атат да. Биздин кичинекей ошо жана компаниялар биздин негизгисин жана фундаментин түзөт да. Буларга эмне керек? Эң биринчиден буларга жанагы билим керек болуп атат. Өздөрү бизнес планды түзгөндү билбей атат, маркетингти кандай жасаганды билбей атат, экспортторго чыгышка кандай документация алыш керек, аны билбей атат. Каяка барып эмнени кандай сатабыз, кандай мисалы ISO болобу же хас болобу, бул стандартизацияны кантип киргизебизден аны да түшүнбөй атышат да. Анан бирок анын баарын түшүндүрүп койсоң эле эртең эле булардын сатышы чоңоюп кетпейт да. Эмне кылыш керек? Узун мөөнөттүк каражат бериш керек. Узун мөөнөттүк каражат деген бул жана кредиттер эмес, капиталга инвестиция беришибиз керек. Экономика министрлиги демилге менен алдын ала таанышкан. Бул өз кезегинде өкмөт тараптан да кандайдыр бир колдоо болуп жаткандыгынан кабар берет. Жумушчу топ түзүлүп экономика министрлигинде ошол ал жумушчу топко 1 айдын ичинде Кыргызстанга ылайыктуу механизмди иштеп чыгуу министр тарабынан тапшырма берилди. Көтөрүлгөн демилгелердин баарын деген биз жаңыдан ойлоп тапкан жокпуз. Бул өнүккөн өлкөлөрдө иш жүзүнө ашырылган жана өнүккөн өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө камсыз кылган негизги факторлор да бар. Жаш ишкерлер билдиргендей, жогорудагы 5 багыт эмитен ишке ашып баштаса 2-3 жылдын ичинде жемишин берет. Альбина Сулайманова, Коомдук 1 канал.